26 майда өлкө аймагы боюнча бардык орто билим берүүчү мектептерде бүтүрүү салтанаттары өткөрүлөт. Малым болгондой, бул күнү окуучулардын ар кандай майрамдык кечелерди өткөрүүсүнө жана тоок оюнуна чыгып эс алууларына тыюу салынган. Окуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында Талас райондук мамлекеттик администрация тарабынан атайын жыйын уюштурулду. Ага райондук прокуратура, укук коргоо органдары, мектеп мугалимдери жана директорлору, ошондой эле окуучулардын ата-энелери катышты. Прокуратура кызматкерлеринин маалыматында үстүбүздөгү жылдын 5 айына чейин жаш өспүрүмдөр арасында кылмыш иши катталган жок. Талас районунун аймагындагы 30 жалпы билим берүү орто мектептеринде балдар арасында кылмыштуулукту, укук бузууларды алдын алуу, зордук зомбулукту болтурбоо, ичимдик ичүү, чылым чегүү, наркомания, суицид жана эртең никеге туруу маселелери боюнча түшүндүрмө берилип, лекциялар окулуп, ошондой эле өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу боюнча УТРК Талас телеканалынын эфиринде маектеши өткөрүлгөн. Буга ылайык 2025-жылы мамлекеттик органдар жана мекемелер тарабынан кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жасалып жаткан иш-чаралардын эффектүүлүгү өз жыйынтыгын берип, үстүбүздөгү жылдын 5 айында райондун аймагында балдарга карата жасалган кылмыштар катталбагандыгын, ушул абалды жылдын аягына чейин же болбосо мындан ары Талас районунда ушу балдар тарабынан кылмыштуулук жокко эсе болот деп ишенем. Жаш өспүрүмдөрдү ар кандай кылмыштардан жана терс адаттардан арылтуу, аларга жетиштүү деңгээлде көңүл бөлүү боюнча кеңештер Талас райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын адистери тарабынан дагы айтылды. Жалпысынан жыйынга катышкан ата-энелер берилген кеңештерди жакшы кабыл алышты. Ар бир ата-эне өзүнүн баласын жоопкерчиликтүү карашыбыз керек. Ар бир ата-эне өзүнүн балдарын контролдош керек. Биз ошентебиз, кечиктирбестен сабакка жөнөтүп, кайра сабактан кийин контролдоп коебуз. Телефон менен чалышып келгенде үйдөсүңбү, эмне кылып атасың деп ошентип чалышып сурап турабыз. Мамлекеттик кызматкерлер тарабынан бизге аябай жакшы маалыматтарды берип атат. 25 майда бүтүрүүчүлөргө аябай катуу талаптарды коюшуп атат. Бүтүрүүчү кечелердин коюп аткан талаптарды биз туура эле кабыл алабыз. Өткөрүлгөн жыйын агартуу тармагынын адистери үчүн дагы абдан пайдалуу болду. Маселен, акыркы учурдагы жаш муунду билим менен гана сугарып, тим болбостон туура мамиле түзүү жана таалим-тарбия берүү маселелери дагы айтылды. Өз учурунда мектеп директорлору жыйында айтылган жана мыйзамда көрсөтүлгөн бардык талаптар аткарылып, шарттар сакталарын кошумчалашты. Менимче туура эле. Азыр көп чыгым кетип жатат. Андан сырткары кырсыктар менен да уланып кетип атпайбы? Окуучулардын ошол жаратылыш коюмдарына чыгып эс алуулары, машиналар менен сейилдөөлөрү, биз эч жака кафе ресторандарга барбайбыз, жаратылыш коюмуна экскурсияга чыкпайбыз. Болгону өзүбүз бүтүрүүчүлөр үчүн деп мугалимдер жамааты менен волейбол оюну боюнча бир 2-3 сааттык атайын спорттук мелдеш уюштуруп койгонбуз. Мектептин базасында булардын алдын алуу боюнча ушундай коомчулукта чектөөлөр болуп, мектеп мугалимдери, мектептин администрациясы тарабынан катуу көзөмөлдөө жүрүп жатат, жүрүш керек деп ойлойм. Жыйындын соңунда окуучулардын ата-энелери тийиштүү кызматкерлерге кызыктырган суроолорун узатышып, тиешелүү жоопторду алышты. Сыймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас району.